толук курчоону орнотушубуз керек. Газды өчүрдүк, жарык жок, тамак аш жок, суу жок, бүт баарын жаптык. Биз жапайы айвандар менен алышып атканда согушушубуз керек. Понимание важности Палестины. Тилекке каршы мусулмандардын көпчүлүгүнүн Палестина менен Алакса мечитинин ыйыктыгын түшүнүүсү өтө эле бир үстүртөн. Ошондон улам мына ушул темага болгон мамиле дагы кайдыгер көңүл кош десем ашыкча болбос. Палестинанын тагдырына кайдыгер карагандардын себеби тажагандан, чарчагандан болушу мүмкүн. Есть такие группы даже мусульман. Мусулмандардын арасында кээ топтор, кээ чөйрөлөр бар. Алардын арасында да палестиналыктар өз жеринен куулуп аткан болсо, хижрат кылып башка жерлерге, айталы бөтөн бир өлкөгө көчүп кетиши керек да дешет. А бирок биз унутпашыбыз керек да. Адамзаттын жалпы бүтүндөй дүйнөнүн келечеги дал ушул Палестинада, Шам аймагында чечилет. Исламда Палестина бул Аллахтын берекеси, куту төгүлгөн бүт бардык буга чейинки пайгамбарлардын жери. Ал-Кудус же Иерусалим аталган ыйык шаар Мекке менен Мадинадан кийинки 3-чү касиеттүү жай болуп эсептелинет. Масжид Ал-Акса жана анын тегерегиндеги жайгашкан аймактар дүйнөнүн географиялык картасындагы гана эмес, бул ыйык белги, диндик белгилердин жери. Келечекте акырет заманы менен байланышкан бир улуу белгилер, улуу окуялар өтө турган мейкиндик ушул жер. Бул жерде Даджалдын же болбосо антихристтин чыгышы, анын фитнасы жайыла турган, Имам Магдинин келери анык болгон, Иса ибн Мариям алейхиссаламдын кайра кайтып келишин жана улуу салгылашууну, аны христиандар Армагеддон деп айтып коюшатка. Мына ошондой окуялар күтүлчү бир аймак. Масжид Ал-Акса Куранда, Куран-ы Каримде аты ачыктан ачык айтылган жападан жалгыз мечит. Анда Куранда Аллах Таала айтат: түн ичинде өзүнүн кулун, өз ыймандарыбызды көрсөтүү үчүн Масжидул Харамдан Масжид Ал-Аксага көчүргөн зат ал Аллах Субханаху Таала аруу зат дейт. Чын эле ал эң угуучу, эң көрүүчү зат деп айтылат аятта. Он слышащий, видящий. Мечеть Алакса мечити жана анын кудум үстүндөгү асмандагы мечит бардык пайгамбарлар менен, Алланын элчилери менен жана пайгамбарлардын мөрү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен тыгыз байланыштуу. Түнкү Исра сапарында, Исра саякатында Меккеден Иерусалимге алып барылган учурда, ошол саякатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт бардык пайгамбарларга имамдык кылып намазды жетектеген. Ал-Акса мечити Палестина бул мындайча айтканда пайгамбарлардын куттуу жери. Айтсак Ибрахим алейхиссалам, Исхак алейхиссалам, Якуб алейхиссалам, Давуд, Сулейман, Закария, Яхья жана Иса пайгамбар алейхиссаламдардын жашаган жери, аймагы. Алардын баары дагы башка пайгамбарлар менен катар Палестина аймагында, ошол аймактын өзүндө жашаган. Иса ибн Мариямдын кереметтүү төрөлүшү дагы Палестинада болгон. Кийин дагы ошол жерде энеси Мариям менен жашаган. Алардан Аллах ыраазы болсун. Ал-Акса мечити те башында мусулмандар үчүн алгачкы кыбла болгон. Намаз учурунда жүз бурулган ыйык багыт болгон. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды ошол жака Ал-Аксага зыярат кылууга үндөгөн, чакырган. Дал ушул жерде Иса ибн Мариям алейхиссалам Даджалды, антихристти жеңип, анан жер жүзүн андан куткарат. Бул тууралуу хадисте дагы айтылат. Мариямдын уулу Луд дарбазасында Даджалды өлтүрөт деп турат. Бул хадисти имам Муслим риваяттаган. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Даджал, антихрист тууралуу эскертүүсүнүн маанисин далилдеген дагы бир нерсе, дагы бир жагдай, анын Аллах Субханаху Таалага, жаратканга кайрылган дуасы. О Аллах,
обращаясь Ey Allah'ım, Dajjaldın fitnasынан, anın sınoosунан saga korgoloyun dep жалбарган. Biz dünyölük bir gömüskö, jaşruun saktanın артындагы bir gömüskö güçtөр Dajjaldın çıgışın erteletүү үчүн бүткүл dünyo жүзүнө alamga fitnalardı, başalamandыкдарды, бүлгүнчүлүктөрдү жайылтып жатышат мүмкүн болушунча. Согуш отун тутантып, терроризмди колдоп, ар кайсы булуң бурчтарда, континенттерде жаңжалдарды козгоп атышат. Уруш талаштан баш чыкпаган мындай коомчулукта сионисттердин айтымында Дажжал чыкса, эл аны кубанып тосуп алат имиш. Анткени эл аны чыныгы коргоочу, жападан жалгыз бир элдештирүүчү, адамзатты куткаруучу катары көрүшөт экен. Ал Масих Иса ибн Мариям деген ат менен чыгат. Мындача айтканда, ошол бет капты кийип алып, ошону жамынып, ошону шылтоолоп келет, пайда болот. Ошондуктан иудейлер менен христиандар жана биз мусулмандар дагы аны жалган Масих, башкача айтканда Дажжал, каззап, элди алдаган алдамчы деп атайбыз биз мусулмандар. Ал өзүн Иса ибн Мариям деп тааныштырып, Иса пайгамбармын деп айтып, Дажжал алгач ирет чыкканда элди алдап туура жолдон адаштырат. Бирок чындыгында ал Дажжал болот. Палестина менен ыйык Масжид Ал-Акса бул дүйнөнүн картасындагы жөн гана бир географиялык, саясий бир чек эмес. Ал эң ириде, эң оолу геостратегиялык бир өтө маанилүү бир аймак, маанилүү мейкиндик. Бул руханий күчтөрдүн согушу, дүйнөнүн адамзаттын келечеги, тагдыры чечиле турган бир касиеттүү, куттуу аймак. Бул жер Кудайдын, Аллах субханаху ва тааlanын сырлары менен байланышкан Торат, Забур, Инжил жана акыркы биздин ыйык китебибиз Куранды жалпылаштырган, бириктирген, ошол ыйык китептерди өзара бириктирген пайгамбарлык кереметтердин очогу болуп эсептелет. Ал акыркы аян жана ошол аянга жараша биз бүт адамзат кыямат күнүнө чейин жашайбыз. Бирок дүйнө жүзүндө, жер жүзүндө күчтөр бар. Алар Аллахтын орноткон бир тартибин эмес, Аллахтын адилет тартибине каршы турган бир чоң бир жаман күчкө сыйнышат. Алар жамандыкка кызмат кылышат. Бүгүн болсо, бүгүнкү күндө Газа чөлкөмүндө, Газада каза болгон миңдеген жазыксыз, бейгүнөө адамдарды зулумдуктун курмандыгы катары тартуулап атышат. десятки тысяч убитых в Газе. Это подобно жертвоприношению. Бул эми шайтанга курмандык чалгандай кеп болуп атпайбы? Үчүнчү ибадаткананын Ал-Аксанын ордуна Так курулушу важно для тех, кто Дажжалды ждет күткөндөр үчүн антихриста, то есть анчалык Даджала. In Jerusalem, King David established our capital 3,000 years ago. In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple, and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Hal Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. The Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. Раньше на Храмовой горе Мурда храм тоосунда алгачкы негизги таш турган. Ал жерде Алланын пайгамбары жана падышасы Дауд алейхиссалам келишим кутучасын жайгаштырган эле. Андан соң Алланын башка бир пайгамбары жана падышасы Сулайман пайгамбар алейхиссалам ушул эле жерде ыйык ибадаткананы курган, тургузган. вместе храм. И первый храм Биринчи ибадаткана Вавилон падышачылыгы тарабынан кыйратылып, бүлүндүрүлүп талкаланган. Экинчи ибадаткананы болсо көп жылдар бою куруп, Ирод падышанын тушунда куруп бүтүрүшкөн. Бул ибадаткана кийин биздин заманга чейинки 70-жылы римдиктердин колу менен талкаланды. Сионисттер 3-чү ибадаткана аркылуу толук бийликтин белгисин орнотобуз деп кыялданып келишет. Алардын ишениминде дал ошол жерден бүт дүйнөнү башкаруу алардын колуна тиет. Бул бизге убадаланган мурас деп ушинтип айтат.
Ошондуктан алардын машехи, мессиясы, жер жүзүндөгү падышалыгын Ал-Аксанын ордуна курулган ибадатканадан баштайт дешет. Алардын ою боюнча, алардын пикири боюнча Израилде эң бай, күчтүү бир жай Махон Хамикташ ибадаткана институту келечектеги ибадаткананы толук даярдап койгон. Үчүнчү ибадаткананын ичин жасалгалап биротоло кооздоо үчүн курмандык жай, машехка арналган тажы, шам жакчу ыйык май, ибадат ичимдиктери жана атайын таш блоктор, конструкциялар баары даярдалып бүткөн. Эгер бул үчүнчү ибадаткана кургузулса, турса, ал дүйнөнү башкаруучу Даджалдын, башкача айтканда, алар ишенип, зарыгып күтүп жаткан антихристтин так орду мына ошол жер болуп калмакчы. Алар үчүн негизги максат бир эле Палестина эмес, улуу Израиль долбоорун ишке ашыруу. Ал эми ал чоң жакынкы чыгыш деген бир глобалдык проекттин долбоорунун өзөгү болуп эсептелет. Бул ибадаткана үчүн болуучу акыркы согуш жөнүндө пайгамбарлык кабар дагы бар. Ошол глобалдык проектти, долбоорду жаңы дүйнөлүк тартипти түзүү жана аны Даджал башкаруучу кылуу үчүн араб өлкөлөрүнүн Израилдин мамлекет катары таанып, аны менен тил табышуусу, ага макул болуусу алар үчүн өтө маанилүү болууда. Исторические претензии израильтян Израилдиктердин Палестинага болгон тарыхый дооматтары чындап келгенде негизсиз, бул куру кыял. Алар Палестинанын айрым гана бурчтарын 4 кылымдык кыска мөөнөткө гана башкарышкан. Ал эми мусулмандардын бул ыйык аймакта, ыйык жерде жашаган тарыхы 10 кылымга созулат. 636-жылдан 1917-жылга чейин ортодо гана кыскача кресттүүлөрдүн жүрүшүнүн, жортуулдарын мезгили болуп өткөн. Яхудилер болсо, еврейлер болсо Палестинаны таштап кетишкен. Бул куттуу жер менен болгон байланышы бүтүндөй 18 кылымга үзүлгөн. Тагыраак айтканда, биздин эранын 135-жылынан тартып 20-кылымдын башына чейин. Ал эми ошол Палестинадагы түптүү эл, демек палестиналыктар, муну баса белгилеп айтып коюш керек, акыркы 4-5 миң жыл ичинде ошол жерде эч качан таштабастан ошол жерде отурукташып жашашкан. 1948-жылы гана аларды мажбурлап күч менен өзүнүн жеринен, мекенинен кууп чыкканга чейин ошол жерде отурукташкан. Израиль араб дүйнөсүнүн так жүрөгүнө келип отурду. появился в самом сердце арабского мира. На основе резолюции Бириккен Улуттар уюмунун 1948-жылдагы чечимине таянып, Палестина жеринде 2 мамлекет түзүлөт деп кабыл алынган токтомду шылтоо кылып ошол жерге келип жайгашты. Андан кийин Израиль мамлекет болуп жарыялангандан кийин эле 1948-49-жылдары сионисттер мыйзамсыз түрдө Палестинанын чоң бир аймагын бөлүгүн ээлеп алышты. Мажбур менен эле. Ал аймактар болсо Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы чечкендей Палестиналык мамлекетке өтүшү керек болчу. Негизи чындыгында Израиль Палестинанын жерин басып алды. Палестин мамлекети түзүлүшүнө жол берген жок жана бүгүнкү күнгө чейин алардын жерин аннексиялап келишет. Палестиналыктарды өзүнүн мекенинен, жеринен сүрүп чыгарып, израилдиктер өзүнүн тукум куруткалуу, кыруу саясатын, геноцидтик саясатты жүргүзүп жатат. Израиль сионизм деген идеологиянын үстүнө курулган жана ал адилеттикке, улуттук эркиндикке умтулган салттуу өлкөлөргө каршы душмандык саясатын тынымсыз зөөкүрлүк менен, бетбактык менен жүргүзүп келет. 1948-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Израиль өзүнүн бүт жашоосу менен туруктуу түрдө дүйнөдөгү ар кайсы бир кутумдардын, кол салуулардын, басып кирүүлөрдүн, фитналардын очогу болуп келе жатканы ачык айкын. Бүт дүйнө жүзүндө эле эмес, анын тегерегиндеги, жан жаккасындагы жакынкы жана орто чыгыш өлкөлөрүндө, ислам ааламында дагы ошол бөлгүнчүлүктү, кутумчулукту жайып келе жатат. Сионизм Израилдин идеологиясы, ал иудаизмге такыр тиешеси жок. Иудаизм дининен алыс. Алар көптөн бери бизди дагы Израилдик кылгызы келишет. Алар харидимдер, динге бекем тутунгандар көбөйүп жатканын көрүшүп, бизди дагы өздөрүнө окшоштуруп алууну көздөшөт. Биз болсо кылымдар бою ата-бабаларыбыз кандай жашаса, ошондой жашагыбыз келет. Алардын армиясына барып кызмат кылууну каалабайбыз. в Коране, в суре Аль-Маида в 60... Куттуу ыйык Куранда Маида сүрөсүнүн 64-аятында
Аллах субханаху ва тааля мындай дейт: биз алардын ортосуна кыяматка чейин кастык отун салдык. Алар согуш тутантса, Аллах аны өчүрүп коет. Алар жер бетинде бузукулук кылууга жан үрөшөт, бирок Аллах бузгунчуларды сүйбөйт дейт аятта. Билип коюңуздар, эч унутпаңыздар. Палестина жана ыйык Масжид Аль-Акса бул жөн гана картадагы бир аймак жер эмес, Это уже не просто географическое. Или даже саясий чек эмес. Бул эң ириде, эң негизинен геостратегиялык мейкиндик. Бул руханий тала, жакшылык менен жамандыктын кагылыша турган бир улуу аймагы, майданы. Анда бүт дүйнөнүн, бүт адамзаттын келечеги чечилет. всего этого мира и всего человечества.